Мына ушул күнгө эгедер кылган ар бир күнгө, ар бир мүнөткө биз дагы ыраазчылык менен баштайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга кутмантан каалайбыз. Кел чай ичели программасы башталды. Бул убакыттардан тарта ар бир көрүүчүбүз менен биргеликте жан дүйнөбүзгө сүңгүп кирип, жакшы бир нерселерди бири-бирибизге арнаганга сонун мүмкүнчүлүктөр болсун дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды кош келиңиздер дейли. Биз эфирибизди баштайбыз. Мен Айперидам Кулова кызматыңыздарда болом. Жана сөз түрдө бүгүнкү эфир алкагында дагы сиздер менен биргеликте жакшы нерселерди кылууга даярбыз. Көрсөтүүбүздүн башкы дөмөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы скарлооңуз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздердин күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зоктуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды уланталы. Кел чай ичели программасы бул убакыттарда биз менен бирге болуп жаткан ар бир көрүүчүбүзгө дагы бир жолу салам айтабыз. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул мүнөттөрдөн тарта бизге келген коногубуз бар. Коногубуз менен өзгөчө бир темада сүйлөшөбүз. Сиздерде суроолор болсо, сиздер дагы бизге жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу суроолор бар болсо жибериңиз дейли. Ал эми бизде өзгөчө коногубуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, астрогенетика боюнча специалист десек болот. Бизде өзгөчө айым Майрам Телебалиева бизде конокто. Кош келиңиз. Кутмантаңыз менен эжеке жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Эртең менен турганда эле маанайды дароо көтөрүп кетиш да оңой эмес да, чынында эле. Сизде эртең менен турганда эле ушинтип күлүп турасызбы же кандай? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Жок, мен мынчалык бүгүнкүдөй деле эрте турбайм. Кечирегиле. Ооба, кечирегиле, жайрак эле, бирок негизи күлүп жүргөндү жакшы көрөм. Негизи баягы адамга биринчи эле көрүшкөндө жылмаюу бир башкача сезимдерди алып келет го, Жылмаюу бир таасир этеби адамдарга? Албетте. Сиз кандай таасир этет деп ойлойсуз? Жылмаюу, күлүп жүрүү, маанайды көтөрүңкү кармоо бул эң биринчи кезекте адамдын ошол күнү жакшы болушуна удачный деп коебуз. Ошондой эле ден соолугуна жакшы таасир берет да, жалпысынан элечи. Жакшы, эжеке айтсаңыз, азыркы учурда бир өзгөчө жаатты тандап алып, ал жөнүндө илимди мындай өзүңүзгө алып жаткан экенсиз да. Ошол жөнүндө бир түшүнүк берсеңиз, деги эле ал эмне экен, бир топ бөлүктөргө бөлүнөт экен, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз, сиз тандап алган анан тармак. Мен акыркы 1,5 жыл аралыгында астрогенетика илимине кызыгып кеттим. Бул анткени мен өзүм баштапкы билимим физик, математик да. Анан кийин бул болсо бир өзгөчө жаңы пайда болгон илим десек да болот. Эң негизгиси адам төрөлүп аткан мезгилде мына нумерология, астрология, сүтса илимдерин баары бул адамдын төрөлүш датасына анын адамдын көп сапаттарын десек болот байланыштырып жүрүшпөйбү дегеле, тагдырын байланыштырып жүрүшөт, жөндөмдүүлүктөрүн. Ошо сыяктуу эле астрогенетикадагы адам төрөлүп аткан мүнөттө, керек болсо төрөлүп аткан секундта ушул ааламдагы 10 планетанын жердеги төрөлүп аткан адамдын магнит талаасы менен, ымыркайдын магнит талаасы менен өз ара аракеттенишип, өзүнүн чоң таасирин берип, ошогон жараша төрөлгөн ымыркайдын потенциалы жаралат экен да, ошол мүнөттө. Потенциалы дегенде ал эмне? Анын жөндөмдүүлүктөрү, анын темпераменти, анын өзгөчө бир таланттары болобу, ушу сыяктуу көп характери, ушу сыяктуу көп
негизги адамдын сапаттары ошол мүнөттө калыптанып жаралат экен да, кошо жаралат экен. Анан дал ошол мүнөттүн өзүнүн наталдык деп коебуз, картасы болот. Жана жылдыздар, адамдын жана знак зодиака баарынын жайгашышы ошол ар бир адамдыкы өзүнчө болот. Ошону ал адамдын наталдык картасы деп коебуз. Анан кийин ошол ал адамдын калыптанышына, кийин кесип тандашына көп нерсеге таасири болот экен да, ошого байланыштуу болот экен. Анан ошону ушул астрогенетика илими изилдейт. Аны көбүбүз билбейбиз, жүрө беребиз. Ал эми эгерде ошол картаны окуган болсок, билген болсок, анда биз ал адам жөнүндө көп түшүнүк алып, ошонун ичинде өзү деле да, көп түшүнүк алып, ал адамды жакшы кабыл алып, анткени ал адам өзүнүн жанагы потенциалынын тигиндей же мындай жаралып калышына ал күнөөлүү эмес да, же болбосо ал себепкер эмес. Ал ошол мүнөттө төрөлдү, Кудай Таалам алып келди жарык дүйнөгө. Ошол мезгилде анын жанагыл сапаттары кошо төрөлдү десек болот да. Анан аны билбей эле биз социумда ар бир адамга өзгөчө бир анын социалдык ролуна жараша кандайдыр бир рамканы коюп, бири-бирине салыштырып, бул адам жакшы, бул адам жаман деп баа бере беребиз да. Ошол туура эмес экен да. Эгер ошол адамдын жанагыл наталдык картасын ачып көрүп, окуп, баамдай турган болсок, айлана чөйрөсүндөгү жакындары болобу, же болбосо чогуу иштеген кызматкерлери же начальниги болобу, ал анын именно ушундай өзүн алып жүрүшүн, же болбосо тигил же бул сапатын билдиришин мындай туура кабыл алат экен да, претензия болбойт экен. Тескерисинче анын ошол сапаттарын туура пайдаланып, аны менен кандайдыр мамилени туура түзүп, анын потенциалын ачып, жакшы иштешине, же болбосо үйдө жакшы ата болушуна, жакшы уул болушуна кандайдыр бир шарттар түзүлөт экен да. Анан түшүнбөстөн эле биз ага ашкере өзгөчө талаптарды коюп, анан үй бүлөдө болобу же кызматта болобу кандайдыр бир карама каршылыктар болушу ыктымал экен да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн ошол картасын билсе, анан айлана чөйрөсүндөгүлөргө дагы билгизсе, аябай пайдалуу болот экен да. Ал адамды түшүнүүгө, кабыл алууга шарт түзүлөт экен да. Түшүнүктүү. Сиздин жоопторуңуздан алам. Демек, менде мындай суроо пайда болду да. Адам баласы жылдыздар төрөлгөсү деп коебуз го. Ошол нерсеге ишениш керекпи, ишенбеш керекпи? Аз бир аздан кийин жоонугалы. Азыр болсо атайын даярдалган сюжетке кезек берсек. Биз болсо уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү жогоруда көпчүлүк берилген суроого күтүп калыштыбыз керек. Жоон эжеке айтсаңыз, чынында эле баягы жылдыз төлгөсүн окуп кое беребиз. Анан кээ бирөө bunday нерсеге ишенбеш керек, анан ал жөн гана жазылган нерсе дейт. Кээ бирөө бул албетте адамга байланыштуу нерселер деп айтышат. Негизи ишениш керек турбайбы андай, же кандай? Сиздин оюңуз кандай? Менин оюм толук ишениш керек. Себеби илгертен бери эле, байыртан бери эле астрологдор болгон. Алар жанагы падышалар менен сарайда чогуу жашашып, аларга төлгөсүн айтып турушкан, жылдыз төлгөлөрүн айтып турушкан. Анан кийин эгерде буга ишенбей турган болсо, анда буга чейин келбейт эле, эгер туура эмес боло турган болсо. Алар көп статистика чогултушкан да. Андан бери илим катары астрология жашап келет азыр. Негизи астрологиянын жылдыз төлгөлөрүнүн да түрлөрү абдан көп экен. Мисалы, Индияда бар экен, өзүнчө школа. Европанын астрологдору өзүнчө мектеби бар экен. Мына эми астрогенетика деген дагы бир прикладной наука чыгып атат. Мунун бардыгын изилдеп, бири-бирине салыштырып келгенде туура бири-бирине окшош чыгат да результаты. Бирок ыкмалары башка, таянган фактылары дегендей ар башка. Ошондуктан толук ишенсе болот. Жалпылап айтканда ар бир жанагы биздин знак зодиака деп атпайбызбы? Ошого орточо
ошол знакта төрөлгөндөрдүн орточо кандайдыр бир өзгөчө белгилери болот, аларды мындай бириктирип турган. Андан тышкары бирок жана төрөлүп аткан жылы, төрөлүп аткан сааты, мүнөтү дегендер бар. Ошого жараша жана планеталардын жайгашышы боюнча бир-аз баары бир ал ошол знак зодиакта төрөлгөндөрдүн ар башка жылы же болбосо ар башка дата төрөлгөндөрдүн дагы бир кошумча өзгөчөлүктөрү бар да. Ошондуктан мен толук ишенем да. Өзүмдүн эле алыс барбай эле өзүмдүн эле айлана чөйрөмдөгү, өзүмдүн балдарымдын, өзүмдүн бир туугандарымдын, жакындарымдыкын дайыма мен ошол жылдыз төлгөлөрү боюнча мындай сын сыпатына, сапаттарына, жөндөмдүүлүктөрүнө баа берип, мен да өзүмчө иликтөө жүргүзүп келем. Анан көп учурда туура келет албетте. Эми ага чөйрөнүн дагы алган билиминин, өзгөчө мынау түгөйүнүн же болбосо балдардын төрөлүшү, даже ар бир баланын төрөлүшү дагы бир белги менен келет экен ошол үй бүлөгө. Ал апасы үчүн, атасы үчүн бир жаңылык алып келет экен да, жөн төрөлбөйт экен. Ошондуктан буга мен толук ишенем. Түшүнүктүү. Жогоруда айтып калдыңыз, негизи кесип тандоо боюнча көбүн эсе ушул жакты иликтеп жатам деген сыяктуу айттыңыз да. Анан ошол демек өзүнүн күнүнө, жылдызына жараша кесипти дагы тандаш керек турбайбы анда? Албетте, эгерде ошол наталдык картага таянып, өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн консультация алып билген бала, окууну, билим алууну туура тандаса, ал ийгиликтүү болууга аябай жакшы жол ачылат да. Мисалы 11-классты бүтүп атканда көпчүлүк эми өспүрүм кез болот да. Алар барып мен ошо жылдызымды билишим керек, же болбосо ошо картамды аштырышым керек деп ойлоно беришпейт да көп учурда. Азыр ошондо сунуштайсызбы? Мисалы жаш өспүрүмдөр барып ошол нерсесин билип алып, анан аттангыла жогорку окуу жайына деген сыяктуу. Ооба. Мен ушул астрогенетикага келип калганымдан бирден бир себеби да ушул да. Себеби артка барып мен балдарым менен чоңоюп кесип тандап окуп кетишти. Бирок алар деле ким болосуң, ким болгуң келет деп эле улам сурап койсоң эле кийин көрөбүз деп, анан кийин бир ата-энесинин влияниясы, биздин влияниябыз болду, же дагы айтор эки кызым эки башка кесипти тандап, бири юрист болуп, бири болсо психолог болуп билим алышты да. Анан кийин улам кийин эле мен жанагы жээндерим, бир туугандарымдын балдары мектепти бүтүп калышат да. Анан ушул заманда деле мына акыркы жылдарда эле азыр эжеке биз бир аздан кийин уланталычы, бөлгөнүм үчүн кечирим сурайм. Бир аздан кийин жолугушабыз. Эфир сыртында дагы мага өзгөчө көп маалыматтар келип жатат, эженин айтып берүүсү боюнча. Абдан кызыгып атам да. Анан сиз ошо жогоруда айтып калдыңыз, кимдир ушу жакындардын эле кесип тандоосунан кызыгуу башталды депчи. Келечекте мисалы ушул өспүрүмдөргө айтып берип, мындай тандасаң туура болот деген сыяктуу кесип тандоосуна жардам берсеңиз болот да, Албетте. Албетте. Именно ошондой максат коюп мен жаштарга туура багыт берип, биринчи кезекте эле мисалы келип мен ким болот экенмин, мен ким болсом жакшы болот деген суроо деле өзү туура эмес. Ошондой суроо менен келгендерге деле мен сен эмне менен алектенгенди жакшы көрөсүң, эмнеге кызыгасың деп сурайм. Анткени адам өзүнүн предназначениясына, орусча айтып атам, кыргызча предназначениясы кандай болот экен. Ошол өзүнүн нукура жылдызы боюнча, өзүнүн күнү боюнча ток этер, кесибине ток этер, кызыгуусуна дароо келиши мүмкүн эмес экен. Дароо келсе ал баасына баркына жетпей калышы да ыктымал экен. Демек ийгилик да болбой калышы ыктымал экен. Ал үчүн ал өзүнө билим топтош керек, тажрыйба топтош керек, эл менен мамиле түзүп, именно ошол жылдызына туура келген адамдар менен мамилелешип, алардын чөйрөсүнө, полесине барыш керек экен да. Ошондуктан эң алды кеңеш берердин алдында
анын эмне менен алектенет, эмнеге кызыгат, ушундан баштап анан акырындап отуруп жанагы картасын карап, мисалы мен астролог, астрогенетик, анан канчалык жакын экен бала ошол кызыгуулары тиги өзүнүн эмесине, картасына дал келет экен, канчалык алыс экен, ушуга баа берип, анан акырын сүйөп отуруп, анан кийин жакындатып гана коет экенмин да. Анан кийин ал өзү кийинчерээк кааласа дагы консультация алып, дагы жакындап, анан эртерээк келет экен да. Анан бул жерде менин оюмча мектепти жаңы бүтүп аткан өспүрүмдөргө көбүнчө ата-энесинин таасири көп болот да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жаатында бала өзү эле консультация албастан ата-энеси менен бирге алыш керек го депчи. Ошондо туура болот го деп ойлойм да. Негизи ар бир бүтүрүүчүгө муну жеткирсек сон болот да. Менин келечектеги долбоорум ушул да, именно бүтүрүүчүлөр менен иштөө. Албетте мындай жаштар деле, башка жаштар деле кайрылып калышат. Мен юрист болсом туура болот бекен. Дагы эле мисалы канча жашка чыкпасын өзүн таба албай жүргөндөр бар да, Албетте, албетте. Анан ошолор кайрылып сурашат болуш керек. Ооба, өзүн таба албай эле 10 миң болуп пенсияга чыгып кеткендер бар да. Өмүр бою ким болорун билбей, тиякта соголот, биякта Ооба. соголот, биякта өзүн карап көрүшөт. Мен кайсыл жерде өзүмдү табам деп жүрүп, анан өзүңүз айткандай пенсия ачып кеткендер бар да. Бар. Ошолор эми жалко, конечно. Анткени жанагы өзүн таап, өзүнүн сүйүктүү кесибине ээ болгон бул чоң бакыт да. Анан кийин ошого жетпесе, демек бактысыз турмушту жашап өттү десе болот да. Балким жеке турмушунда бакыттысы болгондур, а бирок именно кесип боюнча өзүнүн каалаган кесибине ээ болуп, ошону иштегендер чарчоону да билбейт экен. Аларга акчанын деле маанилүү эмес. Көбүнчө бизде жаштар акча кубалап, именно киреше үчүн ушуяк кирешелүү тармакты тандайм деп ушуяк жагына багыт алат го. Именно ошонткенде киреше дароо келе бербейт экен. А эгерде өзүнүн сүйгөн кесибин тапкан адам кайсы тармакта болбосун, баары бир ал ийгиликке жетет экен. Признание деп коебуз го, эл тарабынан кадыр барктуу болот экен. Эгерде ага акча маанилүү эмес, именно кадыр барк маанилүү болгон адамдар да бар да, признание көбүрөөк ан үчүн баалуу болгон. Ошол признанияга жетсе, ага акчанын деле көп мааниси жок, ал бактылуу сезет өзүн. Ар бир адам бул дүйнөгө бактылуу болуш үчүн келет да. Андай болгон болсо, менин оюмча бул өтө маанилүү нерсе. Түшүнүктүү. Айтып калдыңыз, буга чейин көбүнесе ошол айымдардын, аялдардын укугу жөнүндө дагы айтып келгем деп. Чынында азыр Кыргызстанда аялдардын укугу аябай корголуп кетти дегенден алыспыз, Ошондуктан дагы жанагындай окуялар болуп жатат дегендей. Сиз кандай ойлойсуз, келечекте аялдардын укугу корголуп, бизде дагы биринчи аялдардын укугу корголуп, анан балдардыкы, анан кайсыл бир өлкөдө айтылгандай иттердики биринчи кезекте корголуп, анан башкасына өтөт экен да. Ошондой болобу бизде? Ошондой болсо экен деп баары бир үмүт бар, бизде албетте. Бирок ошол эле мезгилде алдыга жылыштар менен катар артка чегинүүлөр да бар деп ойлойм да. Мисалы ала турган болсок, мен бул жаатта 20 жыл бою иштедим. Эң алгач мисалы үй бүлөлүк зордук, зомбулук, ала качуу деген көйгөйлөрдү биринчилерден болуп алып чыгып, дүйнөлүк аренага алып чыгып, тетиги оонду отчет берип, алгачкы кадамдарды биз таштаганбыз. Мына Роза Айтматова эже бар, Боронбаева кийин депутат болду, ошол киши бар, Токтокан Жолоюна. Гендерис кыздар бар, азыр деле иштеп жүрүшөт Аутсада, Гүлнара деген кыз бар. Шыгылса биз ошо юрист кыздар бар. Ошолор болуп биринчи алып чыкканбыз да. Анан кийин ал кезде бизде шылдыңдап эле коюшчу, кайдагы аялдар бизде тең укуктуу эле.
надуманный бир көйгөйдү ойлоп таап, өзүңөргө грант таап, жумуш ордун таап, өзүңөрчө бир алек болуп, убара болуп жүрөсүңөр деп койчу да. Даже үй бүлө мүчөлөрүбүз деле ошондой ойдо болчу. Анан кийин именно ошол биздин ошол кездеги баштаган аракетибиз мындай туруктуу иштегенибиздин натыйжасында менин оюмча бүгүнкү күнү жылыш бар, мыйзам иштеп атат, кадимкидей коомчулук көңүлүн буруп, буларга мындай бетинен карап бул маселелерди жанагындай резонанстарды жасап атышат, эгер ошондой болуп калган окуяларгачы. Бирок ошону менен эле тең катар кандайдыр бир аялдар үй бүлө чөйрөсүндө көмүскөгө кеткен топтор да бар да. Алардын үй чөйрөсүндө кандай абалда болуп атканын, алардын укугу менин оюмча даже артка кетип аткандар бар. Алыс барбай эле мен баягыдай эле өзүмдүн айлана чөйрөмдөгү туугандарым, тааныштарымдын үй бүлөсүнө кайрыла турган болсом, мисалы үй бүлөнү пландаштыруу, аялдын ден соолугу, анын эркин басып турушу, эркин чечим кабыл алуу жаатында, мисалы жанагы диний үй бүлөлөр, өзгөчө мындай жабык, даже бетин жаап алган үй бүлөлөрдө ар жагында эмне болуп атканы мен үчүн аябай тынчсызданууну пайда кылат, жана кабатырланат. Ошол эле мезгилде мындай мага белгисиз да. Мен ал жакка эч кирип, эч маалымат ала албайм. Даже өзүмдүн жакындарыман дагы маалымат ала албайм да. Ошондуктан бул мени аябай тынчсыздандырат. Ушул багытта менин оюмча артка чегинүү бар аялдардын укугунун алдыга жылышы үчүн. Ошондуктан иш көп. Мисалы, мурда, мисалы, мен ойлоп каламда, зомбулук бул болуу эле келген нерсе окшойт өзгөчө Кыргызстандачы. Анан мисалы мурда анчалык технология жетишкен эмес, телефон деген анча деле жок болчу. Анан айтып чыгуу дагы уят болчу да. Мисалы менин жолдошум дайыма сабайт же болбосо жана башка деген сыяктуу уятыраак болчу. Азыр кичине айтып калышпадыбы? Жолсо жана айтып чыгарып. Азыр деле ал нерсе бар. Мисалы менин жолдошум сабап атат деп айткандан уялышат, же болбосо чыгара алышпайт дегендей. Анан мындай көмүскө калып калган окуялар көп болуп атат да. Анан мисалы бир жерге кайрылып, эч кимге билгизбей эле айтып койчу жер барбы? Мисалы ошол окуя болуп аткандарын. Бар. Кайсы жерге кайрылса болот? Аялдар үчүн дээрлик бардык 7 областта, айрым райондордо дагы, айрым шаарларда дагы, Бишкек шаарында бир нече кризистик борборлор иштейт. Бул анонимдүү тейлөө кызматы, аяка кайрылса эч кимге айтылбайт, эч кимге билинбейт. Ал укуктук жардам ала алат, психологиялык жардам ала алат. Эгерде өмүрүнө коркунуч туулуп аткан болсо, алардын жашыруунун жайы да бар. Мына ушуну биз биринчи жолу уюштуруп чыкканбыз 95-жылы. Алгачкы кризистик борбор Үмүт деген ачылып, ошону мен жетектеген. Анонимдүү принцип ошол Үмүттүн ишинин натыйжасын улантып, кийин бардык областтарда ачканбыз, адистерди даярдаганбыз, окутканбыз, өзүбүз Европага барып окуп келип, Россияга барып окуп келип, бияка адистерди чакырып окуп, ушундай кызматтарды уюштурганбыз. Алар азыр иштеп жатат. Демек, аялдар ошол жака кайрыла алат. Демек, биздин көрүүчүлөргө да кайрылабыз. Эми Кудай сактасын, эгер ошондой нерселерди сезип кала турган болсоңуздар, мына ошентип барып кайрылып койсоңуздар болот. Анткени мен кимдир бирөө менен сүйлөшүп отуруп, ошол нерсени айта албаганын айтканда, анан мен сыяктуулар абдан көп деген да. Анан мен билгизбей кантип кайрылам деп мындай суроо бергенде, менде өзүмдө суроо пайда болуп калганда, кантип кайрылышсак аякка барса болот деген сыяктуу. Мынакей ушундай жооп ала алдык. Анан сиздин баракчаңызды карап отуруп, жалгыз бой эне болуу кыйынбы, шашып үй бүлө куруу деген бир атайын посторуңузду көрүп калдым да. Ошол жөнүндө бир аз токтоло кетсек, негизи жалгыз бой эне болуу албетте кыйын болсо керек. Ушулар жөнүндө бир аз кыскача токтолуп өтөсүзбү? Ушул мен постторумдагы, ушул мен басып өткөн жанагы аялдар менен иш алып баруу өзгөчө кыйын кырдаалдык абалга туш болгон
жабыркаган аялдар менен иш алып барууда топтолгон тажрыйбаларымдын негизинде жазылат да. Ушул постторумчу керек болсо мындай реалдуу кейстерге таянып жазам да. Реально эле жалгыз бой эне болуу кыйын. Өзгөчө Кыргызстанда мунун өзгөчөлүктөрү да бар. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу, мисалы үчүн кошумча кандайдыр бир тейлөө, жалгыз бой энелерге колдоо көрсөтүүчү атайын уюмдар жок. Ошондуктан бул бир жагы. Экинчиси, негизи эле жалгыз бой эне каяктан пайда болот? Жалгыз бой эне же болбосо көп учурда ажырашуудан пайда болот. Мисалы, жылыга 48 000 үй бүлө түзүлсө, кайра ошол эле жылы 12 000ге жакын үй бүлө ажырашып кетет экен. Мына ошондон 15 000 бала же атасынын колунда, же апасынын, көпчүлүк учурда апасынын колунда калып, мына жалгыз бой эне ушактан пайда болот көбүнчө. Аз проценти бул түгөйүн жоготуп алат, каза болуп, же болбосо керек болсо айрым айымдар мага керек бала деп төрөп да алышат. Анан эми жалгыз бой энелерге өтө кыйын, көп жагдайлар. Жана кайрылуучу жерлерде көп жок экен да. Көп жок андай кызматтар. Тилекке каршы биздин эфирибиз аягына чыгып келип калды. Сизге чоң рахмат жакшы маалыматтар үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде Майрам Телебалиева болду. Биз болсо программабызды уланталы. Белек берүү биздин салдыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайдын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз, пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Биз болсо программабызды уланталы. Жогоруда сиздерге кайсы конок келет деп бир аз жакындатып, ал маданият кызматкери туурасында дагы маалыматтарды айтканбыз. Кимди ойлойсуз, урматтуу көрүүчү? Анда тааныштыралы. Бизде комузчу, ырчы, аткаруучу Данияр Абылабек уулу бизде конокто. Кош келиңиз. Кош көрдүк. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз журтчулугу, баардыгыңыздарга кутман таң. Кош келиңиз. Кечээки майрамыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат, бирге болсун сиздердин да майрам. Кечээ майрамдык концерттер кандай өттү? Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Майрамдык концерт кечээ биздин мэрияга караштуу Доор деген ансамблде да иш алып барабыз. Анан ошол жакта жаңы мэрдин келиши менен деп ошол мэрияга тиешеси бар маданияттын өкүлдөрүнө мындай сыйлык тапшыруу аземи өттү эртең менен ал жерден. Анан кайра филармонияга келдик, ал жерде концерт болду. Жакшы айтор, маанай жакшы болду. Бири-бирибизди куттуктап коюп, биз маданияттын өкүлдөрү майрам күндөрдү эс албайбыз, иштейбиз деп күлүп чайнап коюп эле жакшы маанай менен өткөздүк. Анан социалдык тармактарды, Инстаграмды, Фейсбукту карап отурсак, маданият кызматкерлери бири-бирин куттуктап атышты. Анан жаңы чыккан блогерлер деле, анан башкалар деле рахмат деп жооп жазып атасыңар деп, маданият кызматкерлери өздөрү жазып чыгып атты да. Негизи маданият кызматкерлери дегенде кимдердин майрамы деп ойлойсуз дагы? Ырчылардан, аткаруучулардан сырткары? Ырчылардан, аткаруучулардан сырткары маданияттын кызматкерлери деп Борик, жалпы сиздерди айтса болот, мисалы. Жалпылай эмне кызмат деп койчу эле, мисалы. Медиа тармактагыларды, бийчилердики, тамадалардыкы деп койчу. Театр кызматкерлери. Театр кызматкерлериники көп. Аларды айтпаганда деле, мына жалпак тил менен айтканда, ар бир эле кыргыз маданияттуу, ар бир кыргыздын эле маданияты деп койсо болот. Анан бул жерден талашып тартыша турган деле маселе жок, сеники меники анан.
Сен мени куттуктабай кой, мен сени куттуктабай коеюн. Жакшы. Ошол эле Инстаграмдан окуп калдым да, сиздин баракчаңызды карап отуруп, анан сизди концерт берсе жарашчудай ушул жигит деп жазгандар көп экен. Оюңузда барбы? Мен Инстаграмды караган кишилер барбы? Мен карап чыктым. Мен отуруп эле ата-энем эле карайт болуш керек деп, ошол кишилерге эле О, бул менин балам деппи? Мага эле сыймыктан берет. Негизи мен чыгармачылыкка ушинтип жашат го элдер келгенде эфиргечи. Аралашканыма бир 16 жылдай болуп калыптыр негизичи. Билинбегениме эле. Кичинекейимден бери анан ойлоп көрсөм, андай эмнеге бир чакан дейин жарым сааттык бир жакшы кызыктуу концерт койгонго мүмкүнчүлүк бар экен да анан. Ал сиз айткандай. Жарым сааттык элеби? Мына ашып кеткесе, аябай ашып тажатма болуп калат да. Андан ас болсо жетпей калат. Анан ошол бир аз ырдап чыгарсам, дос балдарым чыгармачылыкта бири-бирибизди түшүнгөн, ошо маданият чалмаганда эле. Ошо досум ушундай сунуштайт да. Концерт коюп көрбөйсүңбү, балким сени ормандарың таап аласыздар десең ошоктан депчи. Ошону айта алсаңыз керек. Күйөрмандарыңыз деле бар экен да? Күйөрмандар деп деле айтпайм да. Макул, жарым сааттык концерт качан коеюн деген мындай пландар бар болсо керек, ойлонуп койдуңуз да? План жок, бирок коеюн деген оюм бар. Жакшы мүмкүнчүлүгү, убакыт сааты келмейинче эчтеке орундалбай турбайбы? Ойлорум бар, буюрса аны иш менен көрсөтөлү. Түшүнүктүү. Келиңиз анда биздин көрүүчүлөргө жакшы бир чыгарма аткарып бербейсизби? Аткарып берейин, келиңиздер, чыгарма аткарып берейин деп келдим. Адам баласын болуп жаралып калганыма жашоодо жан жаныбар болуп калбайчы, корт комурс болуп калбайт. Анын арасынан кыргыз болуп калганыма. Кыргыздын ичинен жөн эле кыргыз эмес, ушу маданият тармагында колума комуз кармап калганыма сыймыктанам. Ошо кайда жүрсөм да ала барам комузумду. Айылга барамбы, борбордо боломбу. Анан Асек Жумабаев деген атабыздын Комузум деген чыгармасын окуп калып жактырып калгам. Анан ырдай жүрө турчу экен, бак жалпыга маалымдоочу экен деп ошону ырдап жүрөм да кыскасыча. Ошо комуздун аркасы менен дагы сиздерде болгон маданияттын кызматкерлери чакырып элге журтка жарыялап ушундай ырчы бар эле туугандар мына абыздарга чыгарып ырдаталык деп аткан сиздерге рахмат айтып, ошо баарына Комузум себепкер. Анан Комузум деген чыгарманы аткарып берейин деп турам сизге. Сонун болот. Кече мен армияда жүргөндө так ушу жасап алган комузум асмандап мийне келесең амал кылып окопко. Бугур жатып алган комузум. Өзүм менен фронтко кошо барган комузум ажыдардай фашисттин алдынан эй тосо калган комузум. Эй, далай майор капитан, а ну давай посмотрим, что за такой инструмент. Тип кармалаган комузум. Мен жарадар болгондон ыйлап турган комузум, калган муңум артыман жыйнап турган комузум, бир туугандай колтуктап байкуштан чыккан тет деп сыйлап турган комузум. Эй, согушту көздөй таза бөлсөм деле мейли деп чуркап чыгат калкалап, тие турган ок болсоң жанын тозот калкалап, ийреңдеген фашисттин ирмейин көзүнө сайып салат талкалап. Берлинди көздөй бет алып көчүп калды комузум, баштагыдан күч алып өрчүп калды комузум, барып германчынын элинен өчүн алды комузум. Белден кармап китилердин сыртынан жарып орунан сразу өтүн алган комузум. Комузум ой комузум. Эң сонун. Авторун ким деп айттыңыз эле? Муну авторун чынын айтсам кечирип коюңуздар, оозуман чыгып атат, тилим учунда эле турат дегендей. Анан бирок аткаруучу Асек Жумабаев. Атайын ушундай бир тамашачыңга салып жазылган, анан орусча кыргызча жазылып. Муну негизи орусча кыргызча аралашып кеткен себеби бир декадага байтор иш сапар менен Советтер Союзу учурунда Москвага барышкан экен. Анан ошол жерден бир жаңы жылдык кече көрүнүп турат. Мен баамымда балатылар турат.
ошол бир кечеде анан аткарган экен да Асек Жумаевдин. Чтоб тиги тууган тайкелерибизге дагы неме болду мындай. Түшүнүктүүрөөк болсун деппи? Ошо кыргыз жерде атып ар жактагы болгон отурган орустун баары кыраан катып күлүп жыргап атышат да, түшүнүп атышат да. Түшүнүктүү. Эң сонун жазылыптыр чынында да. Сизде ушундай талант барбы? Жазып, тамашага салып, өзүңүздүн аткарууңузда чыгарган чыгармаларыңыз? Чыгарган чыгармаларым жок. Бир жазыш айткандай, маданиятка салым кошом десең, сөзсүз түрдө эле бир жазуу жазбаш керек да. Эгер билбей калсаң, жөн отуруп турсаң, бул сен салым кошконуң деп эсептелет. Анан мен өзүмдү азырынча элдин эмеси ою кандай билбейм, мен өзүм ички оюм азыр коюптур. Баягы аргымак жарыштан деген финишке чыгайын деп атканда үстүндөгү чабандеси тарткылап, оозун тарткылап барат го. Ошол сыяктуу өзүм тарткылап коюптур, буш элексиң, коюптур, буш элексиң буюрса. Себеп дегенде мен болжоп турган алдындагы айтканда планым, алдындагы өзүмдүн көз карашым, мен кандай ырчы болушум керек, кандай өнөрпоз болушум керек деген чоңураак коюлуп калганбы мага билбейм. Ошон үчүн майда чүйдөлөп отургум келбейт да. Буюрса бир жакшы чыгабыз деп ишенем. Кудай өмүр жашып берсе, ден соолук берсе. Ошон үчүн азыр ошо аракет кыла электин оюм да бар, бирок ар бир эле чыгармачыл инсандын оюнда болуш керек. Өзүнүн автордук бирдикесин жаратканычы. Сиздин оюңузча кандай деп ойлойсуз? Азыр бизде маданият тармагы кандай өнүгүүдө? Мисалы, сиздин оюңуз боюнча өнүгүүдөбүзбү? Албетте өнүгүүдөбүз. Бул эмнеге өнүгүүдөбүз? Себеп дегенде өткөн жашоого салыштырмалуу өнүгүүдөбүз. Албетте. Чем 10 жыл мурда караганда азыр жакшы онакай өнүккөнбүз. Бирок азыркы замандагы кошуна мамлекеттердин деңгээлине салыштыра турган болсок, мисалы кошуна мамлекет Казакстандан эле бир топ айырмаланабыз дейм да. Алар жеткен жерге биз акырындап келтабыз деген ойдомун. Мурдараак дейли, ушул баягы оркестрдин коштосунда ырдаган ырчылар бир саналуу ырларды гана ырдап жүрүшкөн. Азыр болсо, мисалы, жаңы чыккан чыгармаларды да оркестрге салып ырдап башташты. Заманбап ошол эле оркестр менен коштосунда бир жаңыча жаңылыктар пайда болуп баштадыбы бизде да андан сырткары? Ооба, бул деген мындай иштөө тартибин деген которду деп ойлойм. Биз мисалы өзүм иштеген Карамолдо Орозов атындагы Академиялык Республика оркестринде иштейм. Ал жерде сиз айтып аткандай жана жаңы ырларды ошол жактан эле салып атышат. Ал жерде эстрада симфонический оркестр бар. Нур байкебиз. Ал дагы жаңы чыккан мисалы Гүлжигит Сатыбековдун, Бекборбиевдин ырларын эл билбейм. Маданият тармагындагы адамдар күткөн эмес, бирок биз жаңычалап Асылбек Насирдинов агай келгенден кийин элдин мындайча өзү угарман да, өзү угарман, мен угарман болсом эмнен укмак элем деп ойлонуп коңбу айтор. Анан өзүнө жаккан чыгармалары, значит, бул чыгармалар элге да жагат. Элге жагат экен, биз концертте келет, ар бир концертте элдер жакшынакай кол чаап, аябай тууралып, колдоп, коштоп жакканын ошондо көрсө болот да. Мындайча айтканда элдин табитине жараша музыкага өтөлү деп бир сезон ошондой кылып чечилиптир. Бирөөнө жакса маданият тармагындагылар, силер академиялык оркестрсиңар, силер деген деңгээлиңе чүрбөш керек деген темалар болот. Ал деле туура бир чети. Экинчиден элдин табитин ойлош керек экен. Бул дагы жакшы. Бул өнүгүү деп деле эсептейм муну. Мындай ар кайсы жактан сынап көрүш керек да. Түшүнүктүү. Мисалы, ошол айтылып калды, деңгээлиңер бир аз түшөт деген да сөздөр болду деп атпайсызбы? Алар дагы келечекте ушундай бир пландарды койгонун билесизби? Угуп калдыңызбы? Балким дагы башкача бир өзгөчөлүк жарата турганы жөнүндө. Кандай ойлойсуз? Балким өзүңүз айткандай чыгарма аткарып өттүңүз, орус тилиндеги чыгармаларды кыргызчалап, ырдашып деген сыяктуу. Жок, мен кулагым чалганы бар. Бул тетиги кыргыздын анан 100 жыл мурунку убактагы чыгармаларына
кайра жаңы дем беребиз деген нерселер бар. Жакшылап дем беребиз деп. Анан орусчаларды сиз айткан сыяктуу мисалдарды билбейт экен аларды ойлойм. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде да суроолор болсо, бизге 0508 400 100 номери аркылуу жиберсеңиздер болот. Суроолорду биз кабыл алабыз. Бир аздан кийин уланталы. Программабызды улантабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чая белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздердин күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зери буюму баш байгеси күтөт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Биз болсо маегибизди уланталы, коногубуз менен чай ичиңиз, чайдан алыңыз. Азыр болсо көрүүчүлөр үчүн атайын Данияр мырза жакшы бир чыгарма аткарып берем деп камдандыңыз, эфирде сырткар. Ошол чыгарманы аткарып берсеңиз, анда кайсыл чыгарма? Аткарып берем. Азыркы аткара турушулуу чыгарма Асқат Жетіген деген ағамдың «Қайырылып келсең болбойбу» деген чыгармасы. Жакшы болот. Ашыққан алтын өзүңө айықпас ор мен болдым. Арзыған жанды созатыбай азапқа салған сен болдың. Бой салып алтын өзүңө боздогон бұлбұл мен болдым. Бұлбұлдың алып ақылын боздоткон гүлім сен болдың. Же боздоткон гүлім сен болдың. Гүлүшүң күндөй жайдагы күлкүңө менин ашыккан. Бүйүтүм күчөп өзүңдө ба күнүгө менин жашыккан. Гүлүңдөн искеп жүрсөмчү, кушуп ойноп күлсөмчү. Күлгүнүм ширин жүзүңдөн кучактап кыса сүйсөмчү. Же кучактап кыса сүйсөмчү. Қалса қараның көзімнің албай қаламын. Өксөгөн гүлім сен болуба көрсөм деп жолын қарадым. Ай чүрек болып гөлдөгүң ақ көйнөк кийген сен болсаң. Аразышқан түгөйүң болуп ақшым қарсымал мен қонсом. Жең ақшым қарсымал мен қонсом. Көркөмүң артық шайма-шай көрүшсөк деймин байма-бай. Көбеле эстеп өзүңдүң көңүлүм мұңын тыйбадай. Келишкен мүчөң шайма-шай кезиксек деймин байма-бай. Келилип кучак жайсаң деп ай кейишин жүрөк тыйбадай. Же кейишин жүрөк тыйбадай. Егемдин жазган жазмышы эрксизден моюн сунамын. Эркем ай качан өзүңдүн ой эшитибинин угамын. Таңдайдан тамган балыңан тамсана соруп дем алсам. Тагдырдын ушул белегин ай татыктуу болуп мен алсам. Же татыктуу болуп мен алсам. Ай күнү кандай кийинсең кадимдей сага жарашып. Карасам тойбой көркүңө да каламын сөздөн адашып.
Kayıptan bütken ışkına kadırkeş canım men aşık. Kayrılıp gelsen bolboybun oy kadırlaş bolup janaşıp je kadırlaş bolup janaşıp. Kayıptan bütken ışkına kadırkeş canım men aşık. Kayrılıp gelsen bolboybun oy kadırlaş bolup janaşıp je kadırlaş bolup janaşıp. Сонун сөздөрү да мыкты, аткаруу да мыкты, сонун чыгарма болду. Данияр мырза, айтсаңыз, негизи калпагыңыз өзгөчө, башка мындай калпактар сыяктуу эмес, э? Рахмат. Сүйрүү мындай суштуураак болуп кетет го, сиздики башкача экен. Жана ошол эле инстаграмыңызды карасак, мындай тебетей сыяктуу да көп кийип жүрөт экенсиз да. Бул улуттук биздин кийимдерге жакшы көргөнүңүздөнбү же ырчы болгон үчүн эле ушинтип кийип туруш керек деген ой менен кийесизби? Бул негизи мындай болгон да. Ачыгын айтыш керек да, мен бир башым бир башкача жаралып калган да, негизичи. Мындай элге болуп кепка кийин десем, кепка окшошпойт. Панама кийин десем, панама окшошпойт. Анан чачты да Кудай берген эмес экен, магачы мындай суюк бир кыздай да. Элге мындай жыл маанай тартылайчы, күлкүчө. Анан ойлонуп жүрүм, ойлонуп турган эмеси бар экен, комуз сертип элде журтта жүрөм. Көбүнчө анан концерттерде болом, тойлордо болом, анан калпак кийиш керек болуп калат да. Анан калпак кийип жүрсөм, мындай 70-жылкы кишилердин алдыңкы жигиттериндей көрүнүп калам дачы. Анан кадимки калпактар. Кадимки калпактарчы, улуу көрсөтөт. Калпактын сүрү көчөдөн кетип калпак кийип кетип баратсаң, монтип ар кимисин көзүнүн кыйыгы менен өздөрү билбейт, бирок карап мындай суктанышат да. Анан мунун касиети бар экенин мен өзүм туюп билем. Анан жанагындай калпактар чын-чынына келгенде башта айткандай эле мындай жарашпай калгандай сезилип атты да. Анан эстеп жүрчүм, кайсы бир убакта Ош базарга эле барып калдым, биздин кайдымкыдай эле Ош базарга барып, башка жумуштарын бүтүрөйүн деп барсам, ал жерде ушул кийистен жасалган сонун калпактар сатылып атты. Кирсем ушул бар экен, ох атаңыр, кулагым чалганы бар эле. Мындай бойдок жигиттер, ушундай мындай ар кандай түрдөгү, ушундай кыйысоо, ушундай калпактар кийет эле деп. Алып башыма коюп көрсөм эле меники экен. Эжеке канча десем 900 эле сом экен туугандар. 900 сом, э? Накта кийиз, кышындасы үшүтпөйт, ысык да ысытпайт да. Мен кара тебетейим да бар, ушундайчы. Аны көчөгө кийип алам Бишкектен. Сыймыктан. Аны да ошол жерден алдыңыз беле? Жок, аны деген мен айылдагы туугандардын баарын тизип алып мага тебетей тапкыла, мага керек десем, бир 5-6 тебетей таап беришти. Бирөө козунун терисинен жасалган, күрпөн козунун, бирөө ар кандай, анан жана кара тебетейим жаккан өзүмөчү. Анан Бишкекке келип, кадимкидей эле пальто кийип, кадимкидей эле илгеркидей модага киргизгим келет да. Уялбай кийип жүрсүн, биздин баш кийим бүт баарына жарашат. Ошол тебетейим мейли аял кишиге кийип койсоң, аял кишиге отуруп калат. Чоңго, кичикке, карага, сарыга баарына жараша берет да. Кийип жүрөм, анан кышында келем, анын жайында мындай күндүк кийгенге, эркек бала болгондон кийин, кыргыз болгондон кийин жакшы көрүп берет. Ошол калпагың сонун экен деп машина айдап баратканда кээ бирөөлөр өт деп мындай өткө берип сыйлап турушат, мындай. Улуктугу бар да. Сый урматтагы алып келет, э? Мына ушундай өзүнчө бир тарыхы бар экен бул нерсенин. Анан бул калпактын дагы бир өзгөчөлүгү бар экен. Көчөдөн мисалы семечка чага албайсың. Өзүңүз да башкача алып жүрөсүз. Мусорго таштандыга эмес, талага мусор ырыта албайсың да, калпак элдин баары карап турат, мен кой деп өзүң тартып, тартипке чакыра турган нерсе болуп калат экен. Эң сонун мына ушундай мырзалар калпак кийгиле. Кадимкидей мырзачылыгыңарга дагы 2 эсе мырзачылык кошулат. Ооба, көчөдө чынында эле калпак кийип жүргөн байкелерибизди деле мырзаларды карап турсаң, чынында кадимкидей суктанаарлык болот да. Ошондуктан биз да сунуштайт элек, чынында сиз айткандай бир модага айлансак кайрадан сонун болот, э? Анын үстүнө дагы азыркы мына мисалы кийим базарга киши малайын деп барсам, муну илгерки чеп аркыт деп коем, жазгача бир илгерки материалдардан мода болуп баштаптыр, жаңыча жасалып. Ырларды деле, эски ырларды деле жаңыча демдеп чыгарып аткандай элечи. Эскилер мода болуп келет, буюрса сүйүнөм, кубанам. Кыздардын кийимдери дагы оймо чиймелери көп кийимдер сонун чыгып калды, э? Эң сонун бул нерсе. Негизи салттарга кандай карайсыз? Салттарга жакшы эле карайм, аябай сонун карайм.
ошол жака чейин тилибиз бар, дилибиз бар, өзүбүздүн мамлекетибиз бар, аз болсок дагы ынтымактуу калкыбыз бар, кыскасы ошонун баары ошо салт санаанын аркасы менен ошол деңгээлге жеттик деп ойлойм. Сиз көбүн эсе мындай кайсынысын салт санаалардын ичинен кармап келесиз же аткарасыз? Баары тең эле баскан турганың дин деген сыяктуучу. 24 саат ибадат дегендей эле баскан турганың улууга учурашканын салты өзүнчө. Кичүүгө кылган мамилеңин салты өзүнчө, өзүңдүн алып жүрүүнүн баары салт. Чоң салттар бар, салттын да түрлөрү болот экен. Бүт эле салт баарын эле колдонууга аракет кылам, буюрса анан ашепке кетип калгандар бар, аны өзүбүз ашепке кылып алабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мындай өзгөчө маекте болуп атабыз, ырдап дагы, ар кайсы темада дагы бойдок жигитмин деп калдыңыз. Үй-балада 3 бир тууган 3 балабыз бар, эң кичүүсүмүн. Экөө тең үйлөнүп элек улуулар, мен да үйлөнүп элек, жашым 26-дамын дегендей. Алардан сурап атасызбы, качан үйлөнөсүңөр? Сурабайм, алардын жашасы өздөрүндө да. Мага деле алар сурабайт. Кыскасы кармамай жок, бере берсичи. Неге гайыптап коет экен, гайыптан нерсе келген нерсе турбайбы? Буюрса азырынча буйрубай аткандыр. Жүрөк түкүлдөп бир соолуп сезимдер пайда болгон мезгилдер болот болсо керек. Сезимдер пайда болгон ал нерселерден өтүп кеттик го дейм. Мына 3-4 жылдан болуп ашып кетти. Тыныч жашагым келип калат. Ал жок элеби? Басып туруп жумушум кылып, ой санаң бар мындай өзгөрүлөт экен. Эмне кылсам, эмнеге мен адам болуп жаралып калдым? Себеби бардыр да, кантип жок. Эмнеге мага Кудай Таалам коңуз берип койду? Мен эмне таппай атам өзүмкүн, эмне кылышым керек деген ойлор база берет. Анан план бар, албетте план бар алдын ала. Мен мисалы алдыңкы келаткан 2 жылдын ичинде үйлөнүшүм керек дегенчи. Анан кимге үйлөнөм, кантип үйлөнөм, ал ойлондуруп атабыз. Мен башка нерселер баштап. Ошон үчүн жана балдарды түкүлдөп келип, мейис иштебей турган кезден үйлөнүп коет турбайбы? Эчтеке билбей турган мезгилдеби? Үйлөнөм ата деп баргандачы, үйлөнөсүң кел эмне үйлөн деп үйлөнүп койбосо андан кийин оор болот. Сизге дагы бакыт каалайбыз. Сөз түрдө келгениңиз үчүн чоң рахмат. Жакшы маек үчүн, жакшы ырлар үчүн ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.